шариаттын жеңилдигин карагыла, муким болсо, муким деген үйдө турган адамды айтылат, үйүндө турат. Экинчиси мусафир дейт, сапарда жүргөн адамды айтылат. Шариатыбыз экөөнү тең мөөнөт белгилеп берген. Муким адам болсо, бир күнгө чейин жарай берет. Бир күнгө чейин тарат алган жарай берет. Мусафир болсо, 3 күнгө чейин жарай берет. Бирок кийген убагыдан эмес балдар, масыктын убакыты кайдан башталат? Хадастан. Тарат сынган убакыттан башталат. Мисалы бир адам зухурда тейшин убагында тарат алды. Масысын кийди. Магрибке барып, не болду? Тарат сынды. Тарат сынган болсо, анын мөөнөтү эртеси күнгү магрибке чейин жетет. Күн батканга чейин мөөнөтү бар. Күн баткандан кийин мөөнөтү өтүп кетет. Ошону айтылат, тарат мас кийгенде баштап эмес, масынан качан тарат сынган болсо, ошол убакыттан баштап кийинки бир күнгө чейин жарайт. Мусафир деле ошондой, кайсы убакыттан баштап тарат сынган болсо, кийин 3 күнгө чейин анын неси тарат алганга, мас кылганга убакыты жарайт. Түшүнүңөрбү? Тарат менен кийебиз, тарат менен кийгенден кийин Аллах Тааланын бизге берген жеңилдиги бир күнгө чейин бутуңду жубастан үстүнө мас тартып жүрө бересиң. Мусафир болсоң 3 күнгө чейин мас тартсаң боло берет. Албетте мас тартылган мөөнөт балдар кийген убагыда эмес, тарат сынган убакыттан башталат. Ушуну унутпагыла.